Мындай да парламентке бааны эл берсин. Эл көрүп турат, эл сезип турат. Эл шайлап берди деп атат. Эл шайладыбы, кандай болуп шайланып келди, анын баары мындай бир калып калса, тарых ар бир кишинин ордуна өзүнүн ордуна коет. Кемпирабадты мен бир эстеп кеттим. Ошол чек араны тактап аткан мезгилде дагы конституцияны одоно түрдө бузуу менен кетти. Ал жерде чек ара аныкталып атканда 3-төн кем эмес окулушу керек. Ар бир окуунун ортосунан 10 күндөн кем эмес убакыт өтүш керек. Бул норма. Андан сырткары конституциялык соттун тыянагы керек, корутундусу керек. Ал жок. Өттү кетти. Мына ошондой бир чакчелекей түшкөн заманда айттым, кайткым деле келбей калды. Ушул жакка басып келгим деле келбей калды дегендей да. Себеп ызылдап, тызылдап, чырылдап айта бересин. Бир колдоп берген 15-20 киши болот. Калгандары тымпыйган бойдон каршы берип отура берет. Мына ушундай аргасыздык алып барып атат да. Мына тергөөдөгү жаткан жигиттерибиз, кыздарыбыз дагы аргасызданачкачылык жарыялап атат да. Себеп тергөө жок, иликтөө жок, койгон дооматтары жок. Жөндөн жөн эле ушул жерде жатасын, профилактика кылып коебуз, эсиңе келтирип коебуз, кийинкиде ойлонуп коесуң. Бул деген мындай бир адамгерчиликсиз, мындай бир жапайы ыкмаларга салган учур Кыргызстандын 30 жыл деп кыйкырышат го оозорун толтуруп. Ошонун ичинде болгон эмес. Бирок тилекке каршы азыр ушундай болуп калды. Абдан өкүнүчтүү. Мен жанагы айтып атканым, мына карасаңыз конституция боюнча, мыйзамдар боюнча Жогорку Кеңештин депутаты ар кандай жерлерге аскер бөлүктөрүнө чейин киргенге укугу бар. Биринчи күндөн баштап ошол кармалгандарга малум алып киргизилбейт. Уруксат берилбей жатабыз. Бербейт дагы. Себеп айтып атпаймынбы мен? Ошол мыйзам өзүнчө иштейт, түшүнүк өзүнчө. Башка депутаттар барып келип атат го? Барып атат, алар кире берет. Мана мен баягы кыйноолорго каршы борбордун директору Бакыт мырза менен чогуу бардым. Силер кире бергиле, бирок мадум алып кирбейт. Жетекчиликтен ушундай буйрук келди деп темирдей болуп турушуп киргизбейт. Кайран дүйнө деп айтканым ошол. Кайран өмүр. Кайран. Атаңдын көрү бул мындай бир мыйзам кор болгон, адамгерчилик улуу сапаттар кор болгон, тебеленген заман, бул не деген заман келди биздин башыбызга. Не деген өмүр, не деген жашоо, не деген түшүнүк, не деген баалуулуктар. Ушундан кийин дагы жашап атабыз деген болсо, мен кесиптештерге кайрылып айттым. Ушундай болуп жашай берелиби, кандай силер ыраазыңарбы ушуга деп, бирок көрөм азыр токтомду кандай кабыл алабыз.